көчөгө шагал төгүп туруп жолду оңдоп койсоң болду, акыретине сооп тынымсыз барып турат. Бир бөлүгү жолдон зыянды алып салыш бул ыймандын жетимиш канча бир бөлүгү. Алла разы болсун. Сооп туруп кетти мына алчы. Түз жүргөн болсоң өзүң өлөсүң, солго жүргөн болсоң атың өлөт дегендей жолго келдик. Биз азыр Бишкекке чейин 612 километр деп турат. Мына солго калса. Түз кетсек Өзгөнгө чейин 7 километр, ал эми Жалал Абадка 42 километр. Жаңы курулган платный жол. Бул жерге бааларын коюп койгон, жеңил машина 200 сом. Эгер Starex, Porter 350 сом, спринтерлер. Ал эми чоң фуралар 700 сом. Шаарга кирип, убактын кетирбей пробкага турбай өтөм десең, сол жакка бурулсаң, жаңы курулган жол. Кээ биркилер айтат, бул кымбатыраак болуп атат. Биздин карапайым элдин деңгээлине салганда кымбат кылат. Ошого мен машиналар жөн эле шашылбай эле айланып эле өтүп кетем деген машиналар дагы бар арасында. Ана биз ушул платный жолго салдык. Бир аз убакыт үнөмдөө менен биз башка бир жактан көрсөтөйлү. Анткени өнүккөн өлкөлөрдө карасаңыздар чоң трассалар куду ушундай эле кетет. 3 тилке бир тарапка кетет. Каршы тилке ушундай тосуп, тосмонун нары жагы. Кээ биркилер бир 100 метр, 150 метр нарыкта өткөндөрү да бар. Постордон мына жакшынакай кылып машиналарга турса, башкасына салып өтүп кетиле турган кылып шарт түзгөн. Бул өтө жетишкендик да. Ушуну биз дагы ушундай кылып жетишип коюшубуз керек. Ассаламу алейкум. Нак берсек да болобу? Көркөт менен да болот, а? Жерден нак төлөсө дагы болот. Мондай электронный кылып төлөсө дагы болот экен. Болгондо эми мондай чоң экранда машинадан түшпөй элечи. Мындай кылсаң 200 сом деп чыкты. Бастым. Төлөндү ушунча. Только ассаламу алейкум деп эле төлөп өтүп кетсең болот экен да. Рахмат. Алейкум. Азыр мына бул Карагой жайлоосу, башка жердегилер ушундай бир тоонун башында доңуз бийлик кылат дегендей, жолдун боюнда машиналарды пробка кылат. Кассага дагы адамдар түшүп, пешоход менен эмес, кесип өтөт. Баягы өзү каралган го, өзү белгиленбеген жерден кесип өткөн болсоң 1000 сом штраф. Ал эми кассадагы бу чыга албайт экен. Чыкса бир төрөп кое турган аялдай болуп эле чыкпай бияка кел дейт. Акчаңы берип чыгасың. Ал могул жер мына грамотный, түшүнө турган нерсе. Бир эмес бир нече окошкасы турат, каалаганын айдайсың. Шашкан адамың көп пробкада турбайт. Анан кааласаң электронный, кааласаң нак бересиң, чекти аласың, кеттиң. Машинадан түшмөй жок. Чоң трассалар ушундай болуш керек. Азыр сөздүн башында айттык, өнүккөн өлкөлөрдө дээрлик бардык жолдор ушундай. Ушундай болсо, жол кырсыгы дагы азыраак болот. Анткени жолдо уктап кетип, баллону жарыла калып, оңго тартып кетип, башка болгон учурда бир тараптуу мындай да, көп болсо мына чекедеги тосмону түзөт дагы. Машинасы бир аз болот, өзү мындай бир жери сынышы мүмкүн. Мындай өлүм менен жыйынтыктала турган деңгээлде авариялар болбойт, мындай жол сапаттуу болгон болсочу. Каршы тилке жаныңан өткөндүктөн, эгер жаныңдагы өзүң жакшын айдап барат, жаныңдагы айдоочу уктап кетсе деле, анда өлүм менен лоб стрешный менен карама каршысын түзөт. Бирок ошондой болсок дагы согушка караганда биз жол кырсыгынан көп кырылып калмай болдук деп бир аксакалдын бир наалыган видеосу чыкты го, ошондой болуп атат да. Ошого болушунча бир аз акча кетсе кетсин, мондой платный жол болобу, кандай болобу, өзүңдүн ден соолугуң үчүн, коопсуздук үчүн ушинтип салган жакшы. Азыр биз саатына 100 км тездикте кетип атабыз. Кыжалачылык жок. Кааласаң бул тилкеге өтөсүң, кааласаң бул жака өтөсүң дегендейчи. Чоң жол ушундай болуш керек. Чоң жол кан жол деп коет го. Жүрөсүң, бул жерде эч кандай магазин, арак сата турган жери жок, базар, эчтеке болбойт. Жок, жалаң гана сен анан машинаң жол болуш керек да. Куду ушундай болуш керек. Амин деп коюңуздар, ушул дуаны кылайлы. Биздин өлкө боюнча, Кыргызстан боюнча ушундай жол болсун. Анан дагы эң эле жакшы жери мондай сеткалар турат, көк сеткаларчы. Бул жолдон мал, кой, башка нерсе дагы чоң жолго өтпөйт. Мынтип тосмолору бар да. Айылдан дагы келип мынтип муна кошулбайт, баягы тосуп койгон да. Бул айылдын эли бул жол менен эмес, башка жол менен каттап өтө турган. Сөзсүз наркы дарбазадан бул дарбазага чейин башка тоскоолдук жок. Бир эле тарапка кетет, монтип могул жерден өгүз да каттап өтө албайт, жылкы да каттап өтө албайт. Жолдун кырсыктарынын дагы бир себептеринен жолго мал чыгып алып, анан жылкылар чыгып алып, ушундай бир кырсыктар болот эле. Ошондой кырсыктардын да алдын алынган. Көп өлкөлөрдө да көрсөңүздөр, ошол биздин өлкөбүздө дагы мына Кыргызстан. Кыргызстанда дагы ушундай жол бар. Анан мондой түн өткөн болсоң жол чырактары бар.
күндүн энергиясын алып түнү жанат. Жол жапжарык. Ушундай бир жолдо жүрсөң дагы ырахаттуу, жолдо баратып, подкаст тартып, ичиндеги үй бүлөң менен баратсаң сүйлөшүп жете турган жол. Анан жол куруунун өзүнүн сообу бар. Сооптуу жакты түшүнгөн замат биздин эл айланып кетсек болот, кылып баштайт. Жол куруу садакатын жария дейт, токтобой барып тура турган садака. Анткени мисалы мына жолду элестетели, бул эми платный эмес элестетели. 1,5 ушинтип бир 1 километр асфальт басып койду да, чоң жол. Эң жаман жолду терип туруп, асфальт кылып койду. Ошол 15 жыл турабы өзү, орто асфальт 15-20 жыл турат да, оңдоого муктаж болбойчу. Андан кийин уже оңдош керек болуп калат. 15 жыл болобу, 20 жыл болобу, эгерде аны жакшылап кылып, аны карап кое турган болсо, ал 50 жыл турган болсо, 50 жылга чейин соо барып турат. Ал жерден адам өтөбү, мал өтөбү, не өтсө дагы, машина менен өтөбү, катуу өтөбү, секин өтөбү, соо барып турат. Садака жарияга ушундай жол курганга, көпүрө курганга, же элдер топтолуп көлөкөлөнө турган жер, же мечит курулган, же болбосо медресе курулган, же болбосо үй жоктор жашай турган үй курулган нерселердин баардыгы адам өлгөндөн кийин дагы аркасынан барып тура турган сооптуу. Айрыкча азыркы учурда муну жолго көбүрөөк көңүл буруш керек. Мисалы адам өткөндөн кийин мен атам аркасынан мен бала болуп эчтеке кылбадым, мен эми сооптуу иш калтырайын деген адам жылкы союп 40 жылдык бербестен азыр адамдар токтагы кафелерден деле тамак жеп алат. Жаназага келгендер деле батаны кылып кете берет дагы, курсак ачса жолдон печенье алып жеп, же болбосо токтоп кафелерден курсагын тойгозуп ашканалардан кете берет. Ал акчанын баардыгын бир адамдын өлүү үчүн кайрымдуу кылганда, жылкы союп башкаганда баарын топтоп келгенде 500 000 орточо акча кетет. Эң бечара мен кылбадым деген. Анан өтө акчалуулар бар, булар ресторанда Куран окутуп башка кылышат. Ошондой бир аз үнөмдөгөндө жалпы чыгым 500 000 акча болот. Ошонун баардыгын ушул аксакал өткөн болсо аксакалдын, ошол чоң эне өткөн болсо чоң эненин, жаш өткөн болсо жаштын айылында эле көчөгө шагал төгүп туруп, жолду оңдоп койсоң, болду, акыретине сооп тынымсыз барып турат. Машина менен өтөбү, жамгырда жөө өтөбү, эшек өтөбү, ат өтөбү, ким ошол жолдон мурун кыйналбай өткөн болсо, ошонун баардыгы соо барып турат. Ал айылдар турат го. Ошол айылдардын ичине кирген жол четинен чыгат. Мисалы бир жерин сел алып кеткен, ылай, шагал төгүлбөй калган, той кылып калабы, же болбосо бир өлүм житим болуп калабы, жаназасына барайын десең дагы жамгыр маалдарында бара албай, берки кошунаныкынан чыгарган учурлар болуп турат. Ошондон көрө, ошол жолго өзүң айылың таза болгон болсо, ушундай издеп туруп ошол айылдарга атайын шагал төктүрүп, телефон менен бүтө турган болуп калган. Айдоочуларга чаласың, сен өзүң экскаватор табып, өзүң ташыйсыңбы же жанында шериң ташыйбы, мен М-банктан акча которуп коем. Ошол айылга полный шагалды такап төгөсүң, жалпы чыгым. Анан тегиздетесиң гредил менен. Десе ошол бир эле звонок менен бүтөт. Мисалы, ушундай азаматтар чыккан болсо, кылгандар болгон, 500 000 акча чоң бир айылдан экинчи айылга тутаныштырып койгон. Ошол бойдон канчалан адамдар жылдап, даже ошону менен бирге кылымдап калып кете турган жол курулат. Сооп ушул жакта. Анткени азыркы учурда курсак тойгозуп, сооп алуу деген бул сооп азайып калган. Бир же бирөөнү ашка чакырган болбосоң, онун убактысы жок жеп кеткенгечи. Ал өзүндө акча бар дагы дайым эле жолполдон эле тамактанат. Эң бир бечараларга дагы тамак бергенден көрө мына акчасын бергени бир оңураак болуп эсептелинет да. 5 адам биригип туруп, мисалы мен жакын адам өткөн, тиги өткөн, ошолордун жолун өтө элек туруп делечи. Кийин мен өтүп кеткенден кийин балдарыман сурап жүрбөгүн, мен азыр эле төлөп коеюн деп туруп, мисалы чоң трассалар бар. Ошол жерлерге жолду куруп койсо деле болот. Мисалы мен дагы бир досум, дагы 4-5 табыз биригип туруп, мынау кан жол. Мисалы кээ бирки жерлер бар го, тынымсыз авария боло берет да, мисалы Ош Бишкектин жолу. Мисалы мына карасаң, могул эки эле тилке турат. Эки тилкеде карама каршы машина катар өтөт, авария болот, же болбосо уктап кетип айрылып, кээ экөөбүз ушу жолду кеңейтип коелу. Же үчөөбүз кеңейтели деп 4 адам бириксе, мисалы 2 миллион акча болот. 2 миллионду эгерде тегиздеп туруп койгон болсо, мына иш башталды дегенден кийин карап туруп биздин эл айланып кетсе болот да. Кошулуп дагы мен дагы кошулайын деп атып 5-6 миллиондук иш бүтөт. Кең жол болуп калат да. Кең жол болуп калат, канчалаган үй бүлөнүн атасыз калышынан алдын алат. Мисалы, мына жерде айталым, Өзгөн ана Кызылдан чыккан жер, атайын Кемпирабадтын берки башчы.
ушул жерде көп авария болот. Биз Бишкекке көп жолго чыгабыз, Жалал-Абадка чыгабыз. Анткени өйдөдөн катуу түшөт дагы, тормоз иштебей, Абгымга чыгайын десе, келаткан каршы тилкедеги машина көрүнбөй калат. Эгер ушул жерде да могул жерде кеңири жер турат да. Кеңейтип туруп 4 полоса кылып койсо, өйдө чыгып бараткан машиналар дагы машинанын күлүгүн жоготпой чыгып кетет. Ошол соо. Ошол чоң болгондугу себептүү канчалаган бир күндө эле бир 10 чакты авариянын алдын алып коет. Кээде бир жерден саардан кечке эле бир 2-3 аварияны көрүп калган, айрыкча кыш мезгилиндечи. Ошентип кең болуп калса, насип кылса кыяматка чейин эле болот. Экинчи сооптор бар. Илимге сарптасак болот. Ошол коомду дават кылып тура турган, акыйкатка чакыра турган, Куран үйрөтө турган балдарды атайын окутуп, кадр кылып чыгарып койгон болсо, бир бала керек болсо бир айылды, бир районду, же бир областты, же болсо бир толук мамлекетти жакшылыкка чакырып, мисалы, чубак устаздай болуп эле элди акыйкатка чакырып кое турган адамдардын оюн, динге болгон, акыретке болгон оюн туура жакка багыттап кое турган адам чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул экинчи бир соо көп жагы кадр чыгарыш керек. Илимдүү балдарды окутуп чыгарып, акылың күчтүү экен, мен сенин каражаттарыңды өзүм берем, болушунча оку, анан кызмат кыл. Маселе экөөбүздүн ортобузда деп туруп ушул илим окутуп койсо дагы чоң сооп, канчалаган балдар бар, өтө илимдүү, бирок кичине чоңоюп күчкө толгондон кийин Россияга барайын дедим эле, иштейин дедим эле, анткени кичине акча керек болуп атат дейт. Ошол адамдарга стипендия берип туруп сен иштебе, оку десең, ал окуйт. Ушундай сооптуу иштер бар, аны сөзсүз түрдө устаздарга байланыш керек. Жөндөн жөн эле аш берип эле, көш берип эле, ал жеп жегенден ары эле кете турган иштерди кыла бербеш керек. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayатланган хадис бар да, ыйман 70 канча бир бөлүкчөдөн турат. Алардын эң эле төмөнү бул жолдон бир зыяндарды алып салыш, эң алдыңкысы ла илаха иллаллах деп айтыш. Жана уялуу дагы ыймандан деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан да. Азыр биз өтүп баратып жолду көрүп калдык. Чынын айтканда көпчүлүккө бир зыян бере турган нерсе мындай. Ал муну алыш керек. Бул ыймандын, мына агабыз машалла токтотуп туруп, ушуну алгысы келип турат да. Мына жолго зыян берет экен да, ушуну түшүнүптүр да. Ташты алып ыргытып берейли депчи. Машалла, мына мусулмандын сыпаты, ыймандын бир бөлүгү. Жолдон зыянды алып салыш, бул ыймандын 70 канча бир бөлүгү. Алла разы болсун. Сооп туруп кетти мыналчы. Биз атайын кайттык эле ушу ташты алып коелу десек, ага тең болбостон мына акыреттин эпчил балдары да биздин алдыбыздан токтой калып, ташты алып ыргытып койду. Бул ыймандан. А бирок тескерисинче ушул зыяндуу нерсени кайра жолго коюп таштаган бул ушул ыймандын кичинекей бутагы болсо дагы жоктугу эсептелинет да. Момундар өткөн жерлерде алыныш керек, анткени бул жерде дээрлик биздин элибиз көпчүлүгү Кудай деген эл. Кудай деген эл жолдо турат. Бул мусулмандыктын сыпаты. Пайгамбарыбыз айткан эки хадис бар бул үчүн. Ыйман 70 канча бир бөлүкчөдүр, анын эң төмөнү жолдон зыянды алып салыш. Ал эми башка бир хадисте жолдон зыян нерселерди алып салыш бул садака деп айткан. Мына энебиз Аллах разы болсун, садака деген соопту алып кетти. Бизге насип кылбады, бирок биз туура эле биз да токтоп алып коелу десек,